Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum, hurmatlı musulman bir tuğandar. Birinciden barımız yaratkan Allah'a şükürler, maqtolарды aytalı. Andan keyin siz menen bizge din jetkirgen süyüktü paygambarыбыз Muhammed aleyhissalamga salamlar, salavattар bolsun. Allah Taala'nın tınçlığı, bereke, жақсылықтары her birinizlerge bolsun, her bir үй бүлөгө, her bir Kırgızstandıqa bolsun. Кармап жаткан орозоңуздарды Аллах Таала өзү кабыл кылсын. Мына ушундай бир улуу айда турабыз. Кылган дуаларыңыздар кабыл болгон болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат. Рамазан айы келгенде бардык тозоктун эшиктери жабылат, жана бейиштин эшиктери ачылат. Кылган дуалар сөзсүз түрдө кабыл болот дейт. Ошондуктан кылган дуаларыңыздар кабыл болсун. Баса, бүгүн кеч мен тоз ачарга конокко чакырам. Ой, меними? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Оз ачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Дагы бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, мусулман үчүн, орозо кармоочу үчүн эки кубаныч бар. Бирөөсү ооз ачардагы кубаныч, экинчиси болсо Аллах Тааланын алдына баргандагы кубаныч дейт. Мына ошол кубанычтарга Аллах Таала баарыңыздарды жеткирген болсун. Дагы көптөгөн хадистери бар орозо жөнүндө. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кыямат күнүндө орозо кармагандар баардыгыңар ордуңардан тургула дейт. Ошондо бардык орозо кармагандар турушат. Анан ошол бейиштин 8 эшиги болсо, ошонун бирөөсүнүн аты Ар-Райян деген эшик бар. Мына ошол жерден орозо кармагандар киргиле дейт. Бардыгы ошол орозо кармагандар ошол эшиктен киргенден кийин ал эшиктен башкалар кире алышпайт. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызды ошо Ар-Райян эшиктен киришти насип кылган болсун. Эми бүгүнкү сиз менен биз айта турган негизги темабыз бул саламдашуу адеби. Саламдашуу дегенде дүйнөдө түрдүү саламдашуулар бар. Англисче бар, орусча айтат, ар ким өзүнүн тилинде саламдашуу айтат. Ал эми сиз менен биздин саламдашуубуз кандай болмокчу? Мусулмандар албетте баарыбыз жакшы билебиз. Бул сиз менен биздин саламдашуубуз Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деген саламдашуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат, силер эч убакта бейишке кире албайсыңар, качан гана силер ыймандуу болмоюнча, ыйман келтирмейинче дейт. Ыймандуу дагы боло албайсыңар, силер бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө дейт. Мен силерге кабар берейин. Ошол амалды аткарсаңар, силер бири-бириңерди жакшы көрүп, бейишке ылайыктуу адамдардан болуп каласыңар. Ал дегени, ал кабар араңарда саламды жария жана жайылтып айткыла дейт. Башкача айтканда, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп саламды араңарда жайылтып айткыла. Мына ошондо силер бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар. Мына ошондо силер ыймандуу болуп эсептелесиңер. Ыймандуу болгондон кийин силер ошол түбөлүк бейишке ылайыктуу пенделерден болуп каласыңар дейт. Аллах субханаху ва таала аят каримде айтат, силер менен бирөө жылуу саламдашкан кезде силер дагы андан бетер жылуу саламдашкыла. Же болбосо ошондой эле саламда мааниде саламга жооп кайтаргыла дейт. Саламдашуу динибизде өтө маани бере турган нерсе. Баарыбыз жакшы билебиз, кээ бир жерлерде саламдашууну мисалы
ат деп тыны кошуп айткандар бар, же болбосо ассаламу алейкум дегендер бар, чала айткандар бар, саламатсыңарбы дегендер бар. Эми булардын бардыгы эми биздин динибиз боюнча сообу жок болуп калат да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дагы бирөө келип сурады: "Я Расулаллах, исламдын кайсы ибадаты эң жакшы?" деп сурады. Исламдын кайсы ибадаты кайырдуу деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Тамак берүү, башка бирөөлөргө тамак берүү, курсагын тойгузуу" деди. Жана тааныганыңа дагы, тааныбаганыңа дагы салам берүүң деп жооп берди пайгамбарыбыз. Эми азыр карап көрсөк, биз тааныган адамдарга гана салам беребиз, тааныбаган адамдарга унчукпай эле өтүп кете беребиз да. Эми бул шаар жеринде башка, ал эми айыл жеринде тааныганга дагы, тааныбаганга дагы салам беришибиз менен бизге милдеттүү болуп калат туугандар. Bir sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrunda meşitke girip gelip "Assalamu aleykum" degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa 10 dedi. Daha biri girip "Assalamu aleykum ve rahmetullah" degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 dedi. Daha biri gelip "Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu" degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 dedi. Başkaça aytkanda oşo salamды biz толук кылып айтқан болсақ, "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху" деп толық айтқан болсақ, анда біз 30 соопко ээ болобуз. Бұл дүниедегі жашоодогу негизги максат сооп жыйноо. Башкача айтканда, жакшы амалдарды кылуу. Биздин амал китебибизге ошондой бир соопторду, жакшылык иштерди көбүрөөк жазуу. Мына ошондуктан менен биз саламды жарыя айтышыбыз сөзсүз түрдө керек. Эми кандай кылып салам беребиз? Канткенде саламды кандай тартипте беребиз? Ким кимге салам берет башкача айтканда? Биринчиси, жаш киши кары кишиге, улгайган кишилерге салам берет. Өзү жаш болсо, аларды күтпөстөн озунуп салам бериш керек. Жаштар улууларга сөзсүз түрдө салам беришибиз милдет. Андан кийинкиси, атчан киши жөө кишиге салам берет. Атчан, ат менен өтүп бараткан киши жөө отургандарга, же болбосо жөө басып бараткандарга салам беришке милдеттүү. Андан кийин арттан келген киши алдыда бараткан кишиге жетип барган учурда арттан келген киши биринчи салам бергенге милдеттүү. Андан кийин аз жамаат, көп жамаатка салам бергенге милдеттүү болуп эсептелет. Бул жерде bir топ киши келаткан болсо, bir топ киши отурган болсо, араларынан бирөөсү эле "Ассаламу алейкум" деп салам берген болсо, ошол отурган кишилердин бирөөсү "Ва алейкумуссалам" деп алик алган болсо, мына ошол жетишелик. Ар биринин салам беришин кажети жок. Андан кийин улуубу, кичүүбү, азбы, көппү бир жактан келген киши отурган кишилерге салам берип, салам берет. Бул дагы ошо милдеттүү. Ал эми жогортон келаткан киши төмөндөн өйдө бараткан кишиге салам берет. Жогортон ылдый карап түшүп бараткан киши төмөндөн өйдө карап бараткан кишиге салам бергенге милдеттүү. Биринчи салам берген адам дейт. Эң биринчи саламды озунуп айткан адам Аллага жана пайгамбарыбыздын алдында эң сүйкүмдүү болуп эсептелет. Эң биринчи озунуп салам берген адам алик алган адамга караганда сообу көбүрөөк болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын ичинен Алла Тааланын алдында эң жогорусу дейт. Адамдардын ичинен эң жогорусу озунуп салам айткандар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн убагында, доорунда пайгамбар болсо дагы озунуп салам айтчу эле дейт. Ал жаш балдарга болобу, карыларга болобу, кандай гана топтогу адамдарга болбосун, озунуп салам айтаар эле дейт пайгамбарыбыз. Мисалы бирөө bir kişiden salam dua alıp kelgenин bildirgen kişiге дейт. Мисалы бирөө салам айтып кой деди, бирөөгө салам айтып кой, менин досума салам айтып кой деген болсо, ошону айткан киши сага паланча салам айтып жиберди дегенде алейке ва алейхиссалам деп жооп айтылат. Сага дагы, ага дагы Аллахтын саламы болсун деген жооп айтылат.
Мисалы катка жазылган саламга дагы кат менен жооп бериш керек. Же болбосо ооз эки жооп берсе дагы ошол туура болуп эсептелет. Бир киши баланчага менден салам айтып кой десе, мисалы, ооба макул, мен ошол саламды ошол кишиге айтып коем деп макулдугун алган болсо, аны аткарууга милдеттүү болуп эсептелет. Бир эле салам болобу, кандай гана аманат болсун, мынабул акчаны берип кой, мынабул чакыруу баракты берип кой деген тойго чакырабы, башкага чакырабы, ошол аманатты биз сөзсүз түрдө ээсине ошол адамга жеткиришке биз милдеттүүбүз. Өзүнүн үйүнө кирип келген адам дагы, мисалы өзүбүздүн үйүбүзгө кирип келдик, биз үйгө киргенде дагы салам айтып киришке биз милдеттүүбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анас радиаллаху анхуга айткан сөзү бар. О уулум дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Анас деген сахабага айтып атат, о уулум, сага жана үй бүлөңө берекет келсин десең, үй бүлөңдүн жанына барганда салам бер деген осуятын айткан. Демек, ар бир мусулман өзүнүн үй бүлөсүнө барганда, үйүнө барган учурда сөзсүз түрдө үйүнө биринчи оң бут менен кирип, ассаламу алейкум деп үй бүлө мүчөлөрүнө, аялына, балдарына ушундай салам берип киришибиз керек. Эгер балдарыбыз кирсе, аталарыбызга салам берип, апаларыбызга салам берип киришке биз милдеттүүбүз. Ал эми башка бирөөнүн үйүнө киргенде дагы салам берилет. Себеби Аллах Таала Куранда айтат, о ыйман келтирген пенделер, өз үйүңөрдөн бөлөк үйлөргө уруксат албай туруп, үн чыгарып салам бербей туруп кирбегиле дейт. Бул жерде ыймандуу пенделерге Аллах Таала Куранда айтып атат, о ыйман келтирген пенделер, өз үйүңөрдөн башка үйлөргө уруксат албай туруп, жана үн чыгарып салам бербей туруп кирбегиле. Ойлоп көрсөңөр, бул силер үчүн дагы жакшыраак деген Аллах Тааланын буйругу бар. Башка бирөөнүн үйүнө алгач уруксат суралып, андан кийин салам берилип сөз башталат. Эң биринчи үйгө киргенде үйдү тыкылдатып, звонокту басып, коңгуроону. Андан кийин эгер ким деген болсо, ошондо мен баланчамын деп атын айтышка милдеттүү ар бир мусулман. Андан кийин үйдүн так эле тушунда турганга болбойт, бир аз четте турган жакшыраак да. Себеби үйдө ачылганда, эшик ачылганда үйдөгү нерселерге көз түшүп калбаш керек. Ошондуктан динибиз мына ошондой бир адептүүлүккө тарбиялаган бир улуу дин. Мисалы, намаздагы адамга, кайсы адамга салам берилбейт деген учурда, намаздагы адамга салам берилбейт, уйкуда уктап жаткан адамдарга салам бергенге болбойт. Андан кийин ажатканадан чыгып баратканга, ажаткананын ичинде тургандарга дагы салам бергенге болбойт. Ал эми азан айтылып жатканда дагы, Куран окулуп жатканда же угуп жаткан кишиге дагы салам берүү бул динибизде макруу болуп эсептелет. Кутба угуп жаткан кишиге дагы салам берилбейт. Кутба угуп атат, бирөө ошо мечитке барган, ошол имамдын, аалымдын сөздөрүн угуп, тыңшап турган адамга дагы анын оюн бузбастан салам бергенге болбойт. Ал эми тамак жеп жаткан кишиге дагы оозундагысын жута элек болсо салам бергенге болбойт. Мына ушул жерде биз адепти өтө сакташыбыз керек да. Кээ биркилер ушул нерселерге дагы көп маани бербейбиз. Себеби динибиз майда чүйдө нерселердин бардыгына маани беришке чакырат. Себеби биз ар бирибиз мусулмандар өзүбүздүн балдарыбызга, кыздарыбызга, коомчулукка, жаштарга ушундай салам бергендин адебин үйрөтүшүбүз керек. Жүгүрүп барып ассаламу алейкум деп улууларга салам бер. Эгер улуулар бошобой жаткан болсо, кээ биркилер ажатканадан чыгып келатсаң деле салам бергендер бар. Мына ошол нерселерге биз түшүндүрүп, жаштарга түшүндүрүп беришибиз керек. Мисалы, бир киши мечитке киргенде, эл бардыгы намаз окуп жаткан болсо, ал жерге ассаламу алейкум деп алардын намазына тоскоол болуп салам берилбейт.
Эгер бардыгы бош отурган болсо, анда ассаламу алейкум деп салам берип мешитке оң бут менен кирсе дурус болуп эсептелет. Эми бул оңой көрүнгөн менен салам берүү ар бирибизге өтө маанилүү. Ар бирибиз ата энебиз, себеби пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн бир сүйүктүү берекелүү хадисинде айтып кеткен: ар бириңер башчысыңар жана ар бириңер кол астыңардагыларга жооптуусуңар дейт. Ошондуктан үй бүлө өзүнүн аялына жана балдар кыздарына жоопкер, ошолорго дин үйрөткөнгө, адеп ахлак үйрөткөнгө, саламдашуунун адебин үйрөткөнгө милдеттүү болуп эсептелет ар бир ата эне. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ушул нерселерге өзгөчө маани берели. Балдарыбыз балдарыбызга саламдашканды үйрөтөлү. Кээ биркелер саламды туура эмес айтат, тамгаларынан туура эмес айтат. Ошону так даана айтканды үйрөтөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бирөөлөр келип "Салам алейкум" деп салам берген да. Убагында яһудилерден бирөө келип "Салам алейкум" деп салам бергенде "Ва алейка казалик" сага дагы ошондой болсун деп жооп берген бир учурлар бар, окуялар айтылат. Ошондуктан баягы биздин саламыбыз туура болсун. Мисалы, "Салам алейкум" дегени сага өлүм болсун деген маанини камтып калат экен. Ошондуктан баарыбыз "Ассаламу алейкум" деп туура адан кийин эки сыны кошуп "Ассаламу алейкум" деп туура салам беришибиз керек. Анан "Ассаламу алейкум дар" деп дагы салам бергенге болбойт. Себеби "Ассаламу алейкум" бул негизи ошол силерге Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы болсун деген сөз. Башында айтышыбыз керек эле, негизи "Ассалам" сөзү бул тынчтык, саламатчылык деген маанини берген бир улуу сөз. Ошондуктан аны уккан адам дагы "Ва алейкумуссалам" деп салам беришибиз керек. Иншалла мына ошондо биз Аллахтын алдында өзүбүздүн милдеттерди айткарган болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир берекелүү хадисинде айтат: мусулманга болгон 5 акысы бар дейт. Мына ошолорду эң биринчиси роддус салам, саламга жооп айтмак. "Ассаламу алейкум" деген саламга "Ва алейкумуссалам" деп жооп айтмак. Бул мусулмандын биринчи милдети. Экинчи милдети ижабу даава. Бирөө чакырган болсо сөзсүз түрдө барыш керек, же болбосо бара албаса бара албайм деп айттырып коюш керек. Үчүнчү милдети бул ташмитул атыс дейт. Бул чүчкүргөндө "Алхамдулилlah" деп айткан кишиге "Ярхамукаллах" деп айтыш керек. Андан кийин төртүнчүсү зияратул марид. Бир мусулман бурадар ооруп калган болсо, аны зиярат кылып барыш керек, көрүп акыбалын сурап, ага Алладан шифа тилеп келиш керек. Андан кийин 5-чи милдети кайсы бир мусулман кайтыш болгон болсо, ошонун жаназасына барып, топурак салып келиш, ошо мусулманчылыктын милдети. Эми жыйынтыктап айтканда, урматтуу бир туугандар, салам берүү ортодогу ынтымакты бекемдейт. Иманыбызды кубаттуу кылып, баарыбызды бейишке ылайыктуу, бактылуу инсандардан болушубузга шарт түзөт. Ошондуктан урушуп, араздашып жүргөндөр мына ушул айда жарашыш керек. Бул 5 күнчүлүк дүйнө деп коет, баарыбыз ошол дүйнөдө бирибиз менен ушундай бир жакшы, таттуу мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек. Аллах Таала туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Аллах Таала жүздөрүңөрдү эки дүйнөдө жарык кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баса, бүгүн кеч мен сизди озачарга конокко чакырам. Ой, мени? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44,
Gagarin көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.